Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү разбордо Талайбек Турганов махабаттын арманын чертип берем. Еще разбор кылып берем. Көптөн бери видео чыкпай кетти, ошон үчүн бүгүн разбор Талайбек Турганов. Ушундай достор, текстин жакшы билбейт экенмин. Менимче тексти урдатып жатам кимге жаштыгымды. Убайды сени көпкө көрбөй көзүм. Көдөндү жанчы каныш күнүдө. Окшодо берчи болдум өзүмдү өзүм. Ушундай сыяктуу достор, мен текстин жакшы билбейт экенмин. Бирок мындай чертип жана соло четкендерин азыр бүгүн разбор кылып берейин. Урматтуу достор, бул жана классикада мен өзүм видеолорумду карап чыксам, баягы каташып калган жерлерим көп экен. Ошон үчүн бул Yamaha S40-ты жөн эле коюп, мындай акустикалык гитара менен бүгүн разбор кылайын деп атам. Урматтуу достор, себеп акустикалык гитара менен классикалык гитаранын айырмасы ушул латтардан жанагындай эмелер жок, мындай ушундай точкалар жок да. Бул баягы разбор кылып жаткан кезде бунун мындай пайдасы жакшы тиет экен да. Мисалы достор, ушундай бири точка бар, бул 5 ватт, бул экинчиси 7 ватт, бул 9 ватт, бул 12 ватт. Бул махабаттын арманында негизинен 7 ваттка чейин, 7 ваттан биягы особый көбүрөөк чертилет. Максимум 7 ваттка чейин келебиз. Биринчи баштаганда терилишин көрсөтүп коеюн, урматтуу достор. 4 менен 1-ди чогуу, 2 3. Ошондо мында. Вот, урматтуу достор, биринчи баштагандагы эмени көрсөттүм, терилишин. Андан кийинки аккордторду көрсөтүп коеюн. Биринчи аккорд Em, 2 ваттан 5-4 кылуу. Андан кийинкиси мында С аккорду, 1 ваттан 2 кыл. Так. 2 ваттан 4 кыл и 3 ваттан 5 кыл. Андан кийинкиси D аккорду, 1 ваттан, то есть 2 ваттан 1 кыл менен 3 кыл, ал эми 3 ваттан 2 кыл. Ошондо кандай болуп калды? 1 ваттан 1, анан, то есть 2 ваттан 1, анан 3 кыл, 2 ваттан 2 кыл. Ушундай, кыскасы ушундай D аккорду. Анан кийин Ж аккорду, 3 ваттан 1, 2 кыл басылат, 2 ваттан 5 кыл, 3 ваттан 6 кыл. Жанагы эле терилиш менен урдатып жатам кимге жаштыгымды. Ушундай кетет достор. Буну баягы интернеттен карап алсаңар болот. Жана аккорддорун кандай басууларын, анан кайсы жактан кайсы аккорд басууларын. Негизинен С, Em, D, анан Ж. Эми терилишине келе турган болсок, соло чертилишине келе турган болсок, жанагы эле ушул эмени айлана берет. Анан 7 ваттан 1 кылды басасыңар, жанагы эле терилиш менен. Буну бир 3 жолу ойнойсуңар. Кайра 5 ваттка жыбасаңар, 3 жолу ойнойсуңар. Андан кийин 1 ватт, 3, 2, мындай жер бар көрсөң. Тересиңер үстүнөн басасыңар, тересиңер мындай. Мындай гитараны алып десеңер мындай бир кетчат. Андан кийин ушинткенден кийин 2 кыл 3 ваттан, кайра 1 кыл 3 ватт, кайра 2 ватт, холостой. Ошондо
кайра ээмди кармайсыңар, ошентип бир 3 жолу ушу кайтабайсыңар кайра ушуну кайтабайсыңар, ушуну үйрөнүп алышыңар керек. Кыскасы мындай тартасыңар, мындай кыласыңар. Анан биякта да мүмкүн эметип турасың, иштеп турасың. Ушундай. 3-чү ваттан анан 7-чи ватка мындай жыласыңар. Кайра 5-чи ваттан 3-чү ваттан кайра 2-чи ваттан кайра 2-чи 3-чү ваттан кайра 1-чи ватт 1-чи 2-чи холостой. Ошондо кайра муну жанагы терилишти кайтабайсыңар. Ошондо биздики общий мындай чыгыш керек. Кайра ушул жер 2-чи ватт 3-чү ваттан мындай кыласыңар. Кайра 3-чү ваттан 2-чи кыл, 3-чү ватт 1-чи кыл, 2-чи ватт 1-чи кыл, холостой. Ошондо. Вот ушундай, андан кийинкиси. Вот. Терип аткандай. 4-чү кыл 5-чи ваттан 3-чү ваттан 2-чи ваттан кайра 2-чи ваттан 5-чи кыл, кайра 2-чи ваттан 4-чү кыл, холостой. Ошондо түшүнүктүү эле болот, Чачпайра чертейин. Болду. Кайра менимче ошол жайынан бир аз кандай экенин точно билбейт экенмин, бирок кайра 5-чи ваттан 4-чү ваттан 2-чи ваттан кайра 5-чи 2-чи ваттан кайра 4-чү 2-чи ваттан кайра холостой. Ничего ушундай кылып чертем мен. Ушундай кылып четкен кайра. Ушуну эле кайталап коем. Вот достор, ушундай разбор бүттү. Андан кийин мисалы жанагындай ырдаганга келгенде точно кандай ырдаларын жакшы текстин да жакшы билбейм. Мисалы мындай болсо керек. Урдатып жатам кимге жаштыгымды, убайды сени көпкө көрбөй көзүм, күйдөндү жанчыган кыш күнүдө, окшото бирчи болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Ушундай сыяктуу достор. Анан ушундай, анан жана бары жалганда да көрсөтүп коеюнчу. Мен даярдап атканда эле ушундай эметип кетип да. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман. Жалаң арман деген жалаң арман менен бары жалган экөө бир эле почти. 5-чи ваттан 3-чү ваттан 2-чи ваттан холостой. Болду. Сенсиз өткөн өмүр бары жалган, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Болду. Достор, ушу менен биздин разбор аякталды. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат.